Азыркы мезгилде инсульт, инфаркт деген оорулар аябай көбөйдү. Саламаттык сактоо министрлиги оору жашарды деп айтып жатат. Бул деген сөз 20-30 жаштагы балдар жана кыздар, жаштар инсульт жана инфаркт ооруларына кабылып жатат. Бул оорунун себептери кайсыда? Туура эмес тамактануу. Мына мен дайым айтып келем, чипсылар, фастфудтар, кириешкилер, газдалган суулар, фанта, кола, деги эле химикат кошулуп жасалган тамактар жана суусундуктар бул кандын ичинде керексиз заттардын көбөйүшүнө алып келет. Экинчиси, көбүнчө физикалык кыймыл жок. Жаштар көбүнчө отуруп иштеп калып атышат. Жашоо шарты отурганга туура келип калып атат. Мындан тышкары жаман адаттар, башкача айтканда тамеки, арак жана башка. Эми тамекини айта турган болсок, урматтуу мекендештер, азыркы мезгилде жаштар синтетикалык тамекилерди көп чеге баштады. Бул дагы ооруларга алып келет. Мындан тышкары артериалдык кан басымы көтөрүлүшү, кант диабети жана кандын ичинде майлардын көбөйүп кетиши. Бул деле туура тамактанбагандыктан гиперлипидемия деген ооруну алып келет дагы. Булар дагы инсульт жана инфаркттарга алып келет экен. Жүрөк, кан тамырлар оорулары өлүмгө жана жумушка жарамсыздыкка, башкача айтканда майыптыкка алып келери бул ачыктан ачык көрүнүп турат. Инфаркт оорусу деген эмне? Инфаркт оорусу жүрөктүн булчуңдарына келип жаткан кан тамырлардын ичинин керексиз заттарга толуп калып, жүрөк толук кандуу кан ала албай калышы. Ал эми инсульт деген оору бул мээге келип аткан кан тамырларынын ичинин керексиз нерсеге толуп, мээге жакшы кан келбей калышы. Бул кандайча? Мен дайым айтып келем, урматтуу мекендештер, кан тамырдын ичинде бизге керексиз 5 микроорганизм жашайт. Мындан тышкары алар өлүшөт, алар өздөрүнүн токсиндерди чыгарышат, алар өздөрүнүн керексиз нерселерди чыгарышат. Мындан тышкары сиңбей калган тамактар болот. Ушулардын бардыгы келип кан тамырдын ичинде чогулуп калат. Башкача айтканда тромб пайда кылат. Мына ошол тромб эгерде жүрөктү багып жаткан, жүрөктүн иштешине жардам берип жаткан, булчуңдарга келип жаткан, жүрөк бул бир гана булчуңдан турат. Демек, ошо жүрөктүн булчуңдарына келип жаткан кан тамырлардын ичи, мен азыр жогоруда айтып кеткен керексиз нерселерге толуп кала турган болсо, анда тромб пайда болот экен дагы. Ошо тромб пайда болгон жерден кан өтүп кете албастан тромбко чейин жарылып кетет экен дагы, инфаркт оорусуна кабылат экен. Мына ушундай эле нерсе мээге келип жаткан кан тамырлардын ичиндеги керексиз нерселердин бардыгы келип чогулуп тромб пайда кылат экен дагы. Ошо тромбко чейинки мээнин кан тамыры жарылып кетип, мээге кан куюу болот экен. Эми ушул жерден айта кетейин, мээге кан куюу эки түрдүү, кандын куюлуп калышы же куюлбашы эки түрдүү болуп калат. Биринчиси жарылып кан куюлуп кетет, экинчиси ошол тромб турган жер аябай бул жактан басым менен келген кан ошол участокты, ошол бөлүктү кысып коет дагы, кан бир азга гана кан ала албай калат дагы, ишемический инсульт дегенге дуушар болушат. Ал эми кан тамыр жарылып кетсе, геморрагический инсульт дегенге дуушар болушат. Ишемический инсульт бул дагы ошол адамда ошо өзүнүн клиникасын көрсөтөт. Бир азга эсин жоготот, кол бут бир азга иштебей калат, бирок барып жакшы болуп кетет. Ошол участок, кан келбей калган участок, кан тамыр жарылып кеткендиктен эмес, кан тамыр чоюлуп барып жарылганга чейин ошол мээнин клеткаларына кан жетпей калгандыктан мээнин клеткалары жабыркайт дагы, клиника адамда ошол оорунун симптомдору пайда болот, бирок баягы тромбду айдап кеткенден кийин адам кайра өзүнө келип калат. Инсульт жана инфаркт оорулары бул курч оорулар деп айтылат. Башкача айтканда
острое течение деп коет. Бул ошол мен азыр жогоруда айткандай кан тамырдын ичиндеги керексиз заттарды, токсиндерди жок кылуунун алдын алуу бизди медборбор мына ушуну менен иштейт. Эмне кылабыз? Биз сөзсүз түрдө гематоскоп деген микроскоп менен бир тамчы канды сөзсүз көрөбүз. Мына ошол бир тамчы кандын ичинде кайсы микроорганизм чуркап жүрөт? Микроб чуркап жүрөбү, грибок чуркап жүрөбү, ичегиде жашап аткан курттардын жумурткалар чуркап жүрөбү, жөнөкөйлөр чуркап жүрөбү, же вирустар чуркап жүрөбү? Мына ошол бир тамчы кандан көрөбүз. Мындан тышкары эрибей калган тамактарды көрсө болот. Мындан тышкары ошол эритроциттер бизге кандын ичиндеги бизге пайда берип аткан, бизге тамак ташып аткан эритроциттердин абалын, лейкоциттердин абалын, тромбоциттердин абалын көрүүгө болот. Мына ушул эритроцит, тромбоцит, лейкоциттер дагы ооруп, кандын ичинде керексиз зат болуп калат экен да. Ушулардын баарынын чогулуп келүүсү кан тамырдын ички катмарына чогула баштайт экен. Анан чогулуп отуруп, бул стенкасынан, бул катмардан экинчи катмарга чейин толуп калгандан кийин ортодо тромб пайда болот экен. Мына ошолорду биз кандан кайсы себеп тромб пайда болуп атканын билет экенбиз. Экинчиси оксигенотерапия деп коет. Мына ошол профессор Неумывакиндин перекис водород менен дарылоо деген методу бул эң сонун жардам берип келип атат, урматтуу мекендештер. Мындан тышкары биз кыргыздар абдан жакшы айткан, сүлүк арам канды сорып алат деп. Демек, кан тамырдын ичиндеги ошол тромбдорду бир гана сүлүк сорып алат экен. Муну мен мурунку бир видеолорумда айтып кеткем. Сүлүктүн оозундагы заряд бул плюс деген заряд болот. Ал эми кандын ичиндеги эң сонун кан тамырлар, эритроциттер, сонун эритроциттер плюс болот, ооруп калгандар минус болот, ичинде жүгүрүп жүргөн 5 микроорганизм минус болот. Демек, сүлүктүн оозу плюс болгон үчүн кандын ичиндеги минустарды, өлүп калган эритроциттер минус экен, аларды соруп алып чыгып кетет экен, өлүп калган лейкоциттер минус экен, аларды алып чыгып кетет экен, өлүп калган тромбоциттер аларды алып чыгып кетет экен, минус экен. Жана 5 микроорганизм дагы минус болуп саналат экен. Андан тышкары эрибей калган майлар, эрибей калган тамактар дагы минус болгондуктан сүлүк бир гана арам канды соруп алат экен. Муну кыргыз деген миңдеген жылдар мурун эле айтып койгон экен. Эми мындан тышкары дагы биз эмне кылып жардам беребиз? Биз сөзсүз түрдө ичегинин ичинде курттарды түшүрөбүз. Себеби ичегиде жашап аткан курттардын жумурткалары сөзсүз түрдө канда жүгүрүп жүргөн үчүн биз кандын ичине перексти коюп аякта жумурткаларын өлтүрүп атабыз. Бирок ичегинин ичиндеги курттарды түшүрүш үчүн биз өзүбүздүн коктейлибиз менен клизма менен курттарды түшүргөнгө жардам беребиз. Албетте, мындан тышкары өтө көп нерселерди аткарыш керек. Биз адамдын өзүнө көп аткара турган нерселерди беребиз. Мындан тышкары биз өзүбүз дагы висцералдык жана лимфа массаждарыбызды сөзсүз түрдө сизге үйрөтөбүз. Биз аны жүргүзүп жатабыз. Жана суу ичкенди үйрөтөбүз, кандай тамактаныш керек үйрөтөбүз. Албетте, жаман адаттардан арылгыла деп көп кеңеш беребиз. Кыскасы, биздин жүргүзгөн методдорубуз профилактика жана оорунун алдын алуу, жана ооруп калгандан кийин дагы 100 000 километрге созулган кан тамырлардын ичин тазалоо болуп саналат. Келиңиздер, медборбордон жардамды алыңыздар.